Кайненемдин алдында эмнеге уялбай эле кыска кийип жүрө берет экенимди эми айтып берейин. Жана кайненеңдин алдында кыска кийгенден уялбайсыңбы дегендерге жооп болсун. Мен мурун кыз кезде негизи эле шорты көйнөк дегендерди өтө эле аз кийет болчумун. Анан Турциянын эң ысык шаарына Анталияга келин болуп келдим. Жайдын укмуш ысыгында адаттагыдай эле шым кийип жүрө берчүмүн. Анан бир күнү кайненем отургузуп алып, «Кызым, сен эмнеге шорты, юбка, көйнөк дегендерди кийбейсиң? Жаш кезде кийип ал да, тем более күйөөң эч нерсе дебейт го, постоянно кеди кийет экенсиң, каблуктардан да кий да» деди. «Билбейм, апа, эмнегедир кие албайм» деп койдум. Анан жайында пикниктерге көп барабыз. Ошентип бир күнү пикникке дагы шым кийип алдым. Ошондо күйөөм менен кайненем кыйнап шорты кийгизишти. И так гардеробумда жалгыз бир шорты бар болчу. Ошентип атып мен да көндүм. Мындайча айтканда кайненем өзү көндүргөн. Жана муну менен эмнени айткым келип турат. Мага кайненем жана күйөөм эч нерсе дебегенден кийин кээ бир акылдуулар силерге эмне жок дейм да.